Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, сиздер менен кайрадан эле Куба Медиа каналы. Көпчүлүгү бизден сурашат, эмнеге биздин каналыбыздын аты Куба Медиа. Ошондуктан биз видеоролик даярдап чыктык. Эмне себептен биздин каналыбыздын аты Куба Медиа. Андыктан достор, биздин каналыбызга катталып, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Алдыда буюрса кызыктуу видеороликтер чыгат. Биздин видеороликтерибиз жалаң гана жакшылыкка чакыруучу жана жамандыктан кайтаруучу видеороликтер көрө аласыздар биздин каналдан. Анда эмесе биздин канал менен болуп, биздин каналыбызды колдоп, катталганды унутпай, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе биз баштадык. Урматтуу кыргыз элим, кыскача реклама. Урматтуу мекендештер, эгерде сиз Москва шаарында иштеп, регистрация 3 айга, 1 жылга же 2 жылга узартсаңыз, анда Мирланда кие чалыңыздар. Арзан, таза, ишенимдүү, оригинал базадан чыгат. Ошондой эле эненен Синеус, перевод паспорт жана башка документтерди да жасап берет. Эң негизгиси Куба Медиа каналынан десеңиздер 10% акчаңыздарды капчыгыңыздарга салып коет. Андыктан тезинен байланышыңыздар, шашылыңыздар. WhatsApp номери да ушул жерде. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. İslam tarihine Kuba meçitinin kurulusu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medina'ya hicret alganda Medina'ya jetpesten turup bir 5 kilometrede bir ayıl var. Oşal ayıldan atı Kuba. Hazır emi şahar çoğayıp kengeyip al Kuba meçiti Madina şaharının içinde olup kaldı. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda Madina şaharının sırtında olçu bul 4-5 kilometre. Oşol Kuba meçitine gelip Peygamberimiz 14 gün turgan. Oşol yerde birinci meçit salgan. Hazırda oşol meçit var, Kuba meçiti. Madinaga varganlar al jaka ziyaratga barışat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aябай жакшы көрчеле ал meçitти. Кейін Мадинаға барып, Мадинаны мечітін салғандан кейін дағы әр 6-шы күні кейде жө, кейде улочон келетелі. Дағы ушул мечітте 2 рекет намаз оқып кететелі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ким жакшы таарат алып, Куба мечітіне барып, 2 рекет намаз оқыса, бұл умра қылғаны соғу беріледі. Bir умра қылғаны соғуындай соғып беріледі екен туғандар, Куба мечітіндегі 2 рекет намаз оқыса. Ошол жерде мына аяттагы түшкөн ла масжидун уссиса ала тaqwa min awwal yawm деген биринчи ошол күндөн тартып таквалыктын негизинде пайдалуу курулган мечит мына ошо Куба мечити. Фихи риджал юхиббуна аятатахару деп мына Алла Таала ал жерде мактаган. Ошо Куба мечитинде ошондой эркектер бар. Алар өтө таза болгонду жакшы көрүшөт дейт. Алар кайсы? Сырткы дүйнөсүндагы, ички дүйнөсүндагы өтө тазалаганды жакшы көрөт деп. Мына ошо Куба мечитинде пайгамбарыбыз өзү дагы, сахабалар дагы мына ошо чогуу кошо салышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мужизасы. Абу Дауд шарифте келет, Абдулла ибн Жафар радыйаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз бир жолу ансарлардын бирөөсүнүн багына барса, ал жерде бир төө турган экен. Төө өзү ушундай не деп коет, үн чыгарганын кишендегендей болуп, пайгамбарыбызга ыйлап көзүнөн жаш төккөн да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул төө кимдики деди. Бир жаш жигит айтты, меники деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Алла Таала жаныбарларга райымдуулук кылла деп айтпады беле. Ай, силер эгерде жаныбардан иш кылдырта турган болсоңор, анда буну жакшы чөп берип, жакшы жем суусун берип, анан өзүнө лайыктуу иш алгыла. Өзүнө лайыктуу иш бергиле деп Алла Тааладан корккула жаныбарлар туурасында деп айткан. Ислам дини жаныбарларга да ушундай боор экен. Жаныбарлардын укугун сактаган дин. Адамдардын укугун эми айтпай эле коюңуз. Мынакей. Бир фарыз туурасында намаз окуу кыямат күнү эң биринчи эсеп китеп намаздан болот экен. Пайгамбарыбыз айткан, кыямат күнү эң биринчи эсеп намаздан. Кимдин намазы жакшы чыкса, башка амалдары дагы баары жакшы чыгат.
кимдин эгерде намазы жаман чыкса, намазынан жооп бере албай калса, намазынан өтө албай калса, кийинки амалдары ага да оор болот, кыйын болот деп айткан да. Бир сүннөт туурасында Тирмизи шарифте келет, Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким жаңы кийим кийгенде Алхамдулиллахи лади касани ма уари бихи аврати ва атажаммалу бихи фи хаяти деген дуаны окуса дейт. Бул дегени бардык мактоо Аллага болсун. Ал мага кийим кийгизди. Бул аркылуу мен уяттуу жеримди жашырамын. Жана жашоомдо бул аркылуу кооздономун дейт. Кийим аркылуу уяттуу жерде да жашырабыз. Анан кооздукту да калабыз. Ушуга Алла Таалага мактоо болсун деп айтып, эски кийимин башка бирөөгө садака кыла бере турган болсо, анда жашоосунда жана өлгөндөн кийин дагы Алланын сактоосунда аманатында болот дейт. Мына туугандар, демек эгерде бир жаңы кийгенде ушу дуаны окуп коюшубуз керек экен. Жана эски кийимди кээ бир адамдар сиздин эски кийимиңизге жете албай жүргөндөр да бар да. Ошолорго эгерде садака берип кое турган болсок, не деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям? Жашоосунда жана өлгөндөн кийин дагы Алланын сактоосунда жана аманатында болот дейт. Мына мындай улуу фазилети бар экен. Ахирет туурасында Алла Таала бейиштиктер менен сүйлөшөт экен. Муслим шарифте келет, Абу Саид Худри радыйаллаху анху риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала айтат экен бейишке киргендергечи: "О бейиштиктер" деп. Бейиштиктер болсо, "Лаббайк, я Алла, биз hazırбыз, робубуз" деп алар жооп берет экен. Алла Таала айтат экен аларгачы: "Эмне силер разысыңарбы?" деп. Бейиштер айтат экен: "Я Алла, каны эмне үчүн разы эмеспиз? Башка бирөөлөргө бербеген сыйды бизге бердиң. Мынакей бейишке киргиздиң, бардык неаматтарды тартып аладың" дейт экен. Алла субханаху ва таала айтат экен: "Эй бейиштиктер, мен мындан дагы жакшыраак неамат берейинби" депчи. Анда аны бейиштер таң калат экен. Мындан дагы кандай жакшыраак неамат бар экен деп. Алла субханаху ва таала айтат экен: "Мен силерден түбөлүктүү разымын" дейт экен. Эч качан наразы болбойм дейт экен. Бул Алла Тааланын разычылыгы, ридвануллахи таала акбар. Алла Тааланын разычылыгы бардык нерседен чоң. Бейиште мынакей Алла Тааланын разычылыгы болуп, Алла Таала бейиштерге ушундай сүйлөйт экен. Муслим шарифте келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан Муслим шарифте келет, Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "5 фитрат, табиат, адамгерчилик, адамдын пайдасына болгон нерселердин бирөөсү сүннөткө отургузуу экен." Мынакей бизде алхамдулилла уулдарыбыз 3-4 жашарга жетип калганда сүннөткө отургузуп коет. Бунун чоң пайдасы бар балага тууганда. Өтө чоң, өтө көп пайдасы бар бардык пайгамбарлардын сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насааты, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силердин жүрөгүңөрдөгү иман ушундай эскирет, кандай эски кийимдей болуп. Ошондуктан силер Алла Тааладан иманыңардын жаңылоосун сурап тургула." Алла Тааладан эмнени сурап тургула? Иманыңардын жаңылоосун сурап тургула. Мустадрак Хакимде келет, Абдулла ибн Амр радыйаллаху анхудан риваят бул хадис. Демек, иман эскирет экен. Буну жаңылаганга пайгамбарыбыз да буйрук бериптир. Пайгамбарыбыз айтат: "Жаддиду иманакум". Кыйла ва кайфа нужаддиду иманана? Кала актиру мин каули ла илаха иллаллах. Иманыңарды тазалап тургула, иманыңарды жаңылап тургула. Сахабалар сурады: "Кантип жаңылайбыз, кантип тазалайбыз?" деп. Пайгамбарыбыз жооп берди: "Ла илаха иллаллахны көп айткыла, ошондо иманыңар тазаланып турат" дейт. Жараткан Алла Таала уккан, айткан маселелерге амал кылууга жардам берсин, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.